Энергетика тармагынын башчылары чогулган максаты суук түшөрүнө саналуу айлар калды. Кыш кирип келсе энергетика менен камсыздоодо көйгөй жаралбаш керек. Ошон үчүн бири-бири менен тыгыз кызматташууну дагы бир жолу тактап бекемдешти. Важность сегодняшнего заседания. Бул кеңешменин маанилүүлүгү өтө орчундуу деген маселелерди талкуулайбыз. Мисалы мына суук жакындап калды. Күз-кыш мезгилинде энергетика жагынан ишенимдүү жана туруктуу камсыз кылуу зарыл. Керек болсо параллелдүү системаны жолго коюп, бул тармакта деги эле үзгүлтүк болушуна жол бербеш керек болуп турат. КМШ уюмуна мүчө болгон мамлекеттер жыйында ар бириндеги көйгөй менен өнүгүүнү, коопсуздук менен кошо келечекте көздөгөн багыттарын ачык айтып отурушту. Анткени алардын бардыгын ортодогу энергетикалык бирдиктүү рынок байланыштырып турат. Эгер биз таратып карасак, энергетикалык биримдиктүү мындай рынокко киргенде абдан пайдасы жакшы. Өзүңөр билгендей, былтыр кыш ичинде аябай оор болду. Бир эле Кыргызстанга эмес, Өзбекстанга дагы, Казакстанга да оор болду. Ошол мезгилде баягындай временный переток деп коет. Ушул ар бир мамлекет бири-бирибизге жардам бере алабыз да. Бүгүнкү күндө мисалы биздин 5 мамлекеттин арасында мисалы Россия менен Белоруссиянын энергия мощносттору абдан жакшы. 3 мамлекетте энергия мощносту жетпей калып атат да. Баягы чыгарылган энергетикасы пайдаланганга караганда азыраак болуп атат. Былтыр кыш суук болуп, энергетиктердин эсин оодарып, Борбор Азия мамлекеттери үчүн чоң сабак болгон. Ошондуктан мындай кеңешмеде тараптардын ар бир учурдагы көйгөйлөрүн четинен санап ачык айтып, аны биргелешип чечүү тууралуу так макулдашып алышты. Өзүңөр билесиңер, мына биринчи эле жыл эмес, биз 3 жылдан бери эле ошол кошуна мамлекеттерден электр энергия алып атабыз. Ошонун бизге мисалы үчүн Россиядан электр энергия, Россия менен контракт түзгөнгө дагы бүгүн ачык айкында сүйлөшүп атабыз. Быйылкы жылга контрактыбыз бар, эмдиги жылга да бир жыл жардам бергиле, андан кийин биз өзүбүздүн электр энергияга чыгабыз деп. Ошону менен эле Россия менен электр энергияны контракт сүйлөшсөк, ошону кайра жеткириш үчүн Казакстан менен сүйлөшөбүз. Мына Казакстанда министр бул жерде. Бул мындайча айтканда, бул площадка бизге эң ыңгайлуу площадка. Биз барып алар менен сүйлөшкөндүн ордуна ушул жерден көп нерсени сүйлөшүп алабыз. Белгилей кетсек, Кыргыз өлкөсү энергетикалык жактан көз карансыздыкка ээ болуш үчүн жан өрөп катуу иштеп жатат. Жакынкы жылдары ири жана чакан кестерди куруу боюнча бир топ өлкө менен макулдашып, өзүн өзү энергия менен толук камсыз кылууга аракет кылууда. Тариел Чуңгулов, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.